Салам достор, сиздер менен кулинардык канал Чакчак жана мен Бактыгүл. Эгер чай ичкенге оп-оңой тез эле сонун пирог жасап коем десеңиз, анда ушул видеону соңуна чейин көрүңүз. Сизге керектүү болгон эң негизги азыктар бул 2 жумуртка жана сгущенка, 1 банка сгущенка. Табагыбызды алабыз, 2 жумуртканы чагып, 1 банка сгущенканы жумуртка менен кошо чалып алабыз. Пирог дагы нымдуураак болушу үчүн 50 мг суу майдан куюп алабыз, дагы аралаштырабыз. Андан соң разрыхлитель кошобуз, 1 чай кашык же болбосо 5 грамм жана 1 стакан унду азастан кошуп чалып алабыз. Камырыбыз даяр болгон соң тез аранын ичинде аны духовкага жөнөтөбүз. Мына ушул биздин идишибизди майлап алып туруп, менде 22 сантиметрлик диаметр менен табак болуп атат. Духовканы 180 градуска ысытып 25 минутада бышырып алабыз. Мынакей ушундай жумшак, сонун көтөрүлгөн пирог даяр болот. Жана сгущенканын калдыктарын ушинтип бетине сүртүп, дагы да даамдуураак кылып алсаңыз болот. Ушундай эле оп-оңой рецепт. Эгер сизге жаккан болсо, сөзсүз лайк басып, комментарийде жакшы каалоо тилектериңизди калтыра кетиңиздер. Сиздер менен кулинардык канал Чакчак жана мен Бактыгүл жаңы рецепттерде көрүшкөнчө. Биздин Чакчак каналыбызда мындан башка дагы өтө сонун рецепттер бар. Ошолорду да көрүп коюңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Аманчылыкта болуңуздар.